Эмил мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына азыр ысыкта аябай чаңкап бир максым иче койдум деп айттыңыз. Максымды өзүңүз билесиз, сиздин досуңуз бир кездеги Табылды Эгембердиев. Табылды Эгембердиевди эмне үчүн айтып атам? Анткени ал бир кездерде бул Орусия менен болсок жакшы болот эле, Орусиясыз каяка бармак элек деген пикирди айтып, ушул пикирди карманып жүргөн киши. Деги эле сиз ушул Орусияга байланыштуу, Орусия менен Кыргызстандын мамилеси, экөөнүн ортосундагы бир жакындык же болбосо алыстык же карама каршылык же параллелдүү бир дүйнөлөрү жөнүндө эмне айта аласыз? Биз бир нерсеге өзүбүздүн эркиндигибиз жетишпей турат да. Кайсы нерсе десеңиз, биз ушу коңшу элдер менен же болбосо тыгыз жашаган элдер менен, өлкөлөр менен болгон мамилебизди бир саясий манипулдоого берип койгонбуз да. Ал эмне болгон манипулдоо? Кошуна болсо эле, же болбосо чогуу жашаган болсо эле, анда бүттү, андан башка дос жоктой көргөзүп атышат да кээ бир пропаганда. Анан ошону менен эле бирге эмнегедир эң жакын кошуна болгон Өзбекстанга бизди курчуган, мындай мамилебизди бузган дагы маалыматчылар көбөйүп турганына күбөбүз. Менин оюмча биз баардык элдерди, өзгөчө кошуналарды 3 тарапта карашыбыз керек. Биринчиси бул жеке адамдык жана эл ортосундагы мамиле, маданий мамиле. Ал мамиле эң бийик адамдык деңгээлде болуш керек. Бүгүнкү күндө адамзат конвенциясы бар, оондун астында кабыл алган конвенциясы. Адамдык сапатта, адамдык мамиледе адамга болгон мамилени кандай бийик деңгээлде ынтымакта кармаш экенин далилдеп. Ошол бийик деңгээлде кайсы элден болбосун, кайсы расадан болбосун, кайсы динден болбосун, кайсы өлкөдөн болбосун, кайсы этникадан болбосун. Бирок кыргыз дагы түшүнгөндөй эле, башка улуттар дагы түшүнгөндөй эле, соодада достук жок. Соодада мамилебиз так болуш керек, дагы салкын болуш керек. Өз кызыкчылыгыбызды баягы эмоцияга бердирбей, же болбосо манипуляцияга алдатпай. Үчүнчүдөн саясат. Саясат деген достчулуктай да эмес, соодадай да эмес, эгемендүү болуш керек. Биз 90-жылы эгемендүүлүктү алдык деп элибиздин баары дүркүрөп, далай көп сөздөрдү сүйлөбөдүк белек. Эгемендүүлүккө жетиштик, эгемендүү болдук, эгемендүү Кыргызстан деп. Ошол биздин түшүнүктөрүбүз, ураандарыбыз кайда кетти бүгүн? Эмнеге биз бүгүн жалтактап эле, жалкып эле, анан өзүбүздүн эркибизден өзүбүз баш тартып, кандайдыр бир моюн берип турабыз? Биз достчулук мамилени, же болбосо жакшы же болбосо так соода мамилени, же болбосо адамдардын ортосундагы эң бийик деңгээлдеги маданий мамиленин ысыктыгын, саясий эгемендүүлүктү кармап туруп, же болбосо ошол саясий эгемендүүлүктү колдоп туруп деле башка мамилелерди жүргүзө берсек болот да. Оор, акылды топтош керек. Элдин көңүлүн топтош керек, эл менен акылдаш керек, эл менен бөлүшүш керек. Ооба, бирок улуттук эгемендүүлүк, эрк жана акылмандуулук бүгүнкү күндө абдан талап болуп турат. Сиз бир жылдары ошол экономиканы тескөө министри болуп да иштеп калдыңыз. Сурайын деп атканым, эмне үчүн бул ушул кызматты кайра сизге эстетип атам? Бизде мындай бир ойлорду айтылып келатат да. Мамлекет, бүгүнкү күндө Кыргызстан деген мамлекет өзүнүн жакшы менеджер эмес экендигин көрсөттү депчи. Сиз өзүңүздүн реалдуу ишкерлик жашооңузда өзүңүздүн жакшы менеджер экениңизди көрсөттүңүз да. Министр болгондо ошол дараметиңизди, ошол жөндөмүңүздү мындай толук ишке ашыра алдыңызбы? Мен байкагандан, менин субъективдүү пикиримде, сиз аны ишке ашыра алган жоксуз. Эмне үчүн?
Балким чындап эле мамлекет жакшы менеджер эместир. Менин ал кезде мен кандай менеджермин же болбосо менеджер эмесмин деген оюм болгон да эмес. Мен өзүмдү антип көрсөтөм же болбосо өзүмө далилдейм деген оюм дагы жакын болгон эмес. Мен ал кезде ошол учурдагы экономикага болгон шарттарды коргоп калганга өзүмдү толук бойдон жумшадым. Мен апрель айында жумушка кирдим. Ошол апрель айынан баштап жылдын аягына чейин мародерство көчөдөн гана болгон жок да. Эң оор мародерство өлкө үчүн бул мыйзам аркылуу болуп өтүп атты да. Анан ошол өзүмө тиештүү, өзүмөн колуман же болбосо өзүмдөн таасирлүү болгон мыйзамдардын баардыгын бирөөгө талатпай, бирөөгө алдырбай, элдин кызыкчылыгына, ишкерлердин эркиндигине жана сооданын, экономиканын өнүгүүсүнө ылайыктуу шарттарды коргоп калдым деп эсептейм. Дала эле чабуулдар болду, аракеттер болду. Тиянан да кирип, биянан да кирип өз кызыкчылыктарына тартып жулуп алганга кызыктар болгон күчтөр болду. Бирок мен ошол учурда эч кимге аны алдырткан жокмун. Дагы мурдакы монополия болгондорду демонополия кылдырдым. Мурдакы өз кызыкчылыгына буруп алган мыйзамдар болгон жерин көрүп алыбыз жеткен жерлердин баарын кайра элге таандык кылганга аракет кылдык. Жеңилдетип, шарттарды бошотуп, көп тарифтерди ылдыйлатып, көбүрөөк элге эркин жана жеңилдетилген жана тең шарттарды түзүүгө бүт күчүбүздү жумшадык. Ошол кезде азыркы күндө орноп калган өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарына бизге келүүсүнө эркиндик болушуна, биздин ал саясатты эгемендүү жүргүзүүбүзгө виза чектөөсүн алып чыгуу долбоорун ошондо биз даярдап, биз сунуштап иштетип койгонбуз. Андан кийин 2 жылдан кийин кол коюлду. Демек, сиз ошол учурдун, ошол мезгилдин талап кылып турган мындай тез арада бүтүрүүчү иштердин баарына колдон келген аракетиңизди жасапсыз, мен ушуну түшүндүм. Негизи эле ушул жалпысынан айтканда мамлекет бизде кандай менеджер болуп атат? Экономиканын алкагынан караганда кандай менеджер? Деги эле мамлекет жакшы менеджер боло албайт бизнеске деп баардык эле өлкөлөрдө сөз ал айтылып аныкталып келатат. Тоталитарлык өлкөлөрдө, авторитарлык өлкөлөрдө мамлекетти бийлеп алгандар алар бүт экономиканы жана бизнестерди өздөрүнүн кучагына гана ээлеп алганга аракет кылышат. Башка өлкөлөрдө, эркин жана демократиялык өлкөлөрдө элге табыштап беришет экономиканы. Бизнестердин баарын элге табыштап беришет дагы, мамлекет шартты гана түзүп берет жана калыс мыйзамдарды гана орнотуп, ошо мыйзамдын иштешин гана көзөмөл кылат. Ошону менен демократиялык өлкөлөр авторитарлык өлкөлөрдөн айырмаланат. Эми бизде болсо биз 17 жылдан баштап 17 жылы бүгүнкү күндө жаш студенттерге дагы суроо берем да, 17 жылы эмне болду деп. Көпчүлүгү баягы биз бала кездеги мектептен окуган аныктамаларды айтып беришет да, революция, анан социалисттик, анан дагы бирдеме. Чындыгында 17 жылы дүйнө жүзүндө чоң эксперимент болгон. Мамлекет бүт мүлктү элден тартып алган. Мүлктү жана ишкерликке болгон эркиндигин ээлеп алгандагы элдин баарын аткаруучу гана кылып койгон. Ошентип мүлкүнөн, жеринен тартылган эл, адам өзүнүн эркиндигинен дагы айрылып, анан өзүнүн эгемендүү, өз ыктыяры менен аткарчу демилгесинен, чыгармачылыгынан баш тартылган. Ошол адаттан, ошол мүнөздөн биз бүгүн толук чыга албай турган кезибиз. Адамды биз ишкерликке жана өзүн өзү багууга тартып, кайра үйрөтүп келтирчү шарттарды толук бойдон түзүп бербегенден, баардык адамдар өздөрү жооптуу болгонго көнө албай атат. А мамлекет болсо, мамлекетке кирип алгандар ошол шарт менен пайдаланып, мурдакы эреже менен ошо мамлекеттин толук бойдон башка адамдарга болгон күчү менен үстөмдүк кылгысы келип, алардын эркине ээ болгусу келип, ошондон пайда көргүсү келип, бүгүнкү күндөгү репрессия кылганга аракеттери, ашыкча күч органдарын пайдалангандар, ашыкча өз пайдасына мамлекеттин күчүн иштеткендер ошондон
пайда болуп атат. Эл буякта калып эле ушул адистердин чөйрөсү же болбосо ушундай талкуу кыла турган, талкуулоого жөндөмү бар кишилердин чөйрөсү өзү бул бажы союзу эмне болот, плюсу кайсы, минусу кайсы, ошону тактай элек дейт да менимче. Анткени мындай болуп калды да. Бул бийлик өзү менен өзү болуп, көп чечкиндүүлүгү же болбосо ниети болбоду да эл менен бөлүшкөнгөчү маалыматты. Көбүрөөк элди макул кылдырып көндүргөн, жана бул уже бүтүп калды деп кулдук маанайда мынтип шыпырып айдап жиберүүгө даярдык кылган ОГНдердин маалыматтары көбүрөөк иштеп койду да. Анан ошон үчүн көпчүлүгү ошону факт болуп калды деген маанайда күтүштү да. Эми ойгоно баштады кыргыз масса. Кыргыз маалымат каражаттары. Мына апрелден баштап, менин байкоошумча, апрелден баштап ойгонушту. Жума сайын көбүрөөк талкуу кылып, көбүрөөк түшүнүп, көбүрөөк аракет кылып атышат да. Буга чейин как будто тиги гипноз болгондой эле отуруп калышкан баары тең. А тигилер болсо бир тараптуу гана иштеп коюшту да. Ошол процесс. Ошон үчүн мен бул жерден кемчилдик же болбосо оорчулукту байкадым, бирок жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы байкап атам да. 2005-жылы 24 мартта революция болду деп айтышты эле ошол күнү. Мынакей деп. Андан кийин 2010-жылы 7 апрелде дагы бир окуя болду. Анда дагы айтышты. Революция болду депчи. Анан ушул эки окуяны мындай бир көрсө, ал окуя мындай болгон экен дей турганга тете бир убакыт өттү деп ойлойсузбу? Көрсө эмне болуптур? 2005-жылы, 2010-жылы эмне болуптур? Адамдардын аң сезимин эске алып, же болбосо ошол эле саясаттагы аркы жек, берки жек маселелердин баарын эске алганда эмне болуптур ошол 2005-жылы жана 2010-жылы? Толук баа берүүгө убакыт келе элек болуш керек. Азыр божомолдоп кичине түшүнүгүбүз топтолуп келаткандыр, бирок дали аны мындай ошондой болду деп так жоопкерчилик айтып жарыялаганга убакыт толук мүмкүнчүлүк бербей турат окшойт. Эми эгерде божомолдоп көрсөк, кандай көрүнө баштады бүгүнкү даражадан, бүгүнкү жылдан десек, анда мурдакы режимдер төңкөрүлгөн. Мурдакы режимдерден бийлик жана экономикадагы үстөмдүктөр жаңы бийликтерге өткөн. Бирок аны менен бирге 5-жылы мамлекеттин курамы өзгөрүлүүгө аракет жасалган. 2 жыл конституциялык талкуу уланып, анан бирок акыры барып туруп мурдакыдан да жаман шартка бурулган. 2007-2008 жылы кабыл алынган конституция жеңилдетилип, заманбапка ылайык өнүгүүгө шарт түзүп бере турган конституция талкууланып келатып, акыры келип туруп мурдакыдан дагы начар конституция кабыл алынып калган. 10-жылы болсо биз заманбапка ылайык, идеалдуу болбосо да заманбапка ылайык конституцияны кабыл алдык. Ошондуктан бул чындыгында эле революция болуп калууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени жөн эле режим төңкөрүлбөй, жөн эле бийликтегилер алмашпай, мамлекеттин курамы өзгөрүлүп атат. Түпкү фундаменталдуу эрежелер өзгөрүлүп, адамга жаңы эркиндик, жаңы дем бере турган шарттар мыйзам түрүндө түзүлүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Бирок мындан ары эмне болуп кетет? Анткени бүгүнкү күндө ошол конституцияны толук бойдон иштетип, ошол берген нугунда жаңы мыйзамдарды, эркиндик берген мыйзамдарды, адамга иштетилген мыйзамдарды куруп берүүнүн ордуна кээ бир мыйзамдарыбыз кайра адамдын укугун чектөө жолунда болуп кетүүгө мындай бир кандайдыр бир кыймылдары бар да, аракеттери бар. Кээ бир мыйзамдар Орусиянын каптап келаткан мындай чектөө мыйзамдарын копия кылган түрүндө болуп атат да. Ошол чоң коркунуч. Мен интернеттеги маалымат булактарынан окуп билип жүргөндө сиз мына бажы союзуна караманча каршысыз, бажы биримдигине каршысыз. Анан ушул боюнча мына Facebook баракчасына дагы сиздин студиябызга келериңиз тууралуу
ушундай маалымдама берип койдук эле, бул жактан да бир топ ушул Бажы союзуна байланыштуу көптөгөн суроолор берилиптир да. Мисалы үчүн Субанбек Исмакеев деген Facebook колдонуучу сураптыр, Бажы биримдигине киргенден кийин анын шарттары бизге жакпай калса кайра чыгуу жолу бар бекен, мыйзамдуу жолу. Деги эле ушул Бажы биримдигине кандай көз караштасыз? Марс Тулегенов деген журналист дагы суроо бериптир, бир жөнөкөй эле суроо. Бажы биримдигине киргенге мындай өзүңүзгө көңүлүңүз кандай? Көңүлүңүз барбы? Дегенде суроо бериптир ишкер катары. Бажы биримдигине кирүүгө менин жеке өзүмдүн көңүлүм жок. Бүт элибизге, бүт өлкөбүзгө зыян күтөм. Бажы биримдигинен киргенден кийин ал зыян күчөйт дагы, элге көп оорчулуктарды алып келерине толук бойдон көзүм жетип турат. Бажы биримдиги бизди 3 өлкө менен кошот дагы бүт дүйнө жүзүнөн чектеп алат. Анысы көрүнө эле, анткени бүгүнкү күндө бажы тарифтерибиз эгерде 5%тан кичине ашыгыраак болуп турса, бажы биримдигинин тарифи 10%тан ашуун. Биздикинен 2 эсе көп. Ошентип, бул бир гана мисал, тариф аркылуу биз бүт башка дүйнөлөрдөн, башка дүйнөнүн, башка өлкөлөрдүн баардыгынан чектеле баштайбыз. Бажы уюмунун өлкөлөрүндө дүйнө жүзүнөн болгону эле 2% адам жашайт экен. Жана болгону эле 5% экономикасын түзөт экен ал өлкөлөр. Биз ошентип бажы биримдигине кирип, ошол тарифтик аркылуу, не тарифтик эмес аркылуу жана башка дагы саясий чектөөлөрдүн аркасынан дүйнө жүзүндөгү 98% адамдардан чектелет экенбиз дагы, 95% экономикадан чектелет экенбиз. Биз эми эгемендүү болдук деп 90-чы жылдан бери кичине дүйнө жүзүнө каттап, алардан конок күтүп, иш күтүп, маданият түзүлүштөрдү күтүп, илим билим мамилелерибизди жаңы орнотуп, аларга дагы эле толук бойдон соода жолдорду толук иштетип жүргүзө элекпиз. Анткени биздин жолдорубуздун баардыгы эле тиги түндүктү карап турат, алыскы суук түндүктү карап турат. Түштүк тарапты көздөй же болбосо башка өлкөлөрдү көздөй жолдорубуз толук бойдон 24 жылдан кийин деле өнүгө элек жана толук биз катташтарды түзө элекпиз. Анан ошонун баарынан айрылсак биз кайсы өнүгүүнү күтмөк элек? Биз анда жөн эле чыдап берүү саясатын жүргүзгөнгө даярданышыбыз керек. Эптеп чыдап, эптеп оокат кылган саясатты гана күтүп алууга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Өнүгүү жолунан биз чектелип калабыз, анткени өнүгүүнүн баардыгы жаңы технология, жаңы билимдердин баары, жаңы буюмдардын баардыгы тең алар ошол башка өлкөлөрдө болуп атат. Бажы уюмунда бул биздин көнүмүштүү тилибиз, көнүмүштүү мамилебиз, көнүмүштүү кошуналарыбыз болгону менен алардын экономикаларында көп мындай кооптуу нерселер болуп атат. Алардын жараткан нерселери көзгө көрүнбөй атат. Биз пайдаланган нерселердин арасынан алардын чыгарган нерселери жок болуп атат. Биз умтулган жана биздин балдарыбыз жана биздин өнүгүү умтулууларыбыздын баардыгы тең башка өлкөлөрдөн чыккан билим жана технология жана продуктылар менен болуп атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн конкуренттүүлүгүбүздү ойлошубуз керек. Эгерде биз жакын чөйрөдө болобу, глобалдуу чөйрөдө болобу конкуренттүү болгубуз келсе, анда эң бийик деңгээлдеги конкуренттүү технология, билим жана соода мамилелерден айрылбашыбыз керек да. Анан ошону менен ким кандай бизге оорчулук көрсөтпөсө да, баары бир туруп берүүгө шартыбыз болуп калышы мүмкүн. Эгерде биз ошол алдыңкы технологиялардан, алдыңкы мүмкүнчүлүктөрдөн чектелсек, анда биз менен эч ким эсептешпейт. Салкынбек Ташбаев деген кандай бажы союзуна өтүүдөгү кандай плюстар, минустар болот деп суроо бериптир. Мен сурайын дегеним, эми сиз кайсы бир көрүнүшкө өзүңүздүн бааңызды берсеңиз, калыс бересиз да мемлекеттен. Эми сиз азыр карама каршымын деп позицияңызды айттыңыз. Балким мындай плюстары деле бардыр эле. Сөзсүз түрдө ар бир учурда кээ бир катмар, элдин катмары пайда көрүп калышы мүмкүн. Согуш учурунда деле элдин баары жабыркап турган жерде кээ бирөө пайда көрүшү мүмкүн.
биз байкап атабыз бүгүнкү күндөгү согуш болгон жерлерде кээ бирөө ошол согушту бизнеске айланткандагы бир аз катмарлары болот экен. Ошондуктан бул бирикмеден сөзсүз түрдө кээ бирөөлөр пайда көрөт. Ошол пайда көрөм дегендер бүгүн көбүрөөк аракет кылып аткандыр бизди киргизип коюуга. Алар сөзсүз түрдө ошол рыноктор менен байланышы барлар же болбосо ошол рыноктун эрежесине ылайык иштерди жасагандар. Менин коркунучум бул аз эле адам болуп калат да. Экономиканын аз эле өлчөмү пайда көрүп калат. Көпчүлүк адамдар жана көпчүлүк ишкерлер, көпчүлүк экономиканын көлөмдөрү зыянга учурайт. Дагы бир коркунучтуу нерсеси, эгерде биз бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүгүбүздү сактаганга аракет кылсак, биз конституциябызга тиешелүү эркиндик шарттарды жана адилеттүү шарттарды, ачык шарттарды, конкуренттүү шарттарды коргоп калууга дагы эле болсо мүмкүнчүлүгүбүз сакталат. Эгерде бажы биримдигине кирсек, анда ошол бажы биримдигин тейлеп турган өлкөлөрдүн өнүккөн коррупциялары жана административдик режимдин үстөмдүгү жана ал жердеги олигархтардын көбүрөөк көргөн пайдасына биз дагы ошондой шартта болуп калабыз да. Бизден дагы олигархтарга жакын бизнестер өнүгөт дагы, көпчүлүк адамга тиешелүү майда орто бизнестер жабыркайт. Facebook колдонуучу Лира Сыдыкова деген мындай орус тилинде берди. Мен кыргызчага которгондо бул бажы биримдигине партнер болууда Кыргызстандын ордун Кыргызстан бул тең ата партнер эмес деп өзүнүн оюн билдириптир да. Эгер Кыргызстан тең ата партнер болгондо балким бажы союзуна кире берүүгө мүмкүн белесизби? Жок, баары бир. Биринчиден бул факторлордун жана аргументтердин бири. Биз тең партнер боло албайбыз дагы, ошондуктан биз ал жерден өзүбүздүн соода эгемендүүлүгүбүздү, экономикалык эгемендүүлүгүбүздү жоготконубуз аз келгенсип, саясий эгемендүүлүктү жоготууга көбүрөөк шарт түзүлөт. Ошол чоң коркунуч. Аны менен бирге биз баары бир бул уюмдан азыр жакшылык күтө албай турган себебибиз, анткени башка бирикмелер кандайдыр бир кызматташууга жана эркиндикке көбүрөөк жол берген жана укук аркылуу сооданы жүргүзүүгө ошол чөйрөдөгү укукту бийигирээк деңгээлге көтөрүп, адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен шарттарды түзүүнүн негизинде кошулган уюмдар болуп атат. Европалык уюм биринчи ирет. Бажы уюмунда биз бүгүн байкасак, ал жерде көбүнчө ушу ортоңку класс түзүүгө шарт түзүлмөктүгүр, кайра ал жерде ишкерлик буулуп келаткан маалыматтар көп болуп атат. Мисалы, 1-2 жыл өтө элек премьер-министр Медведев Путин президентке доклад жасаганы, ал жерден айтылган ушу акыркы учурларда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде, түзүлгөн шарттардын негизинде ишкерлик жабылып атат. Анан ошол кезде 30% беле, 40% беле эсимде жок, ошончо ишканалар жабылды дегени. Ал ишкананын кайсы бири чындап жабылып, кайсы бири көмүскөгө кетип, кайсы бири сыртка чыгып кеткен статистика болуп атат да. Эми ал жерде эгерде ишкерликке ошондой оор шарттар келип атса, же болбосо мына Казакстандан ишкерлер көп далилдеп атышат казыр. Ушул бажы биримдигине киргенде эле кооптонгон ойлору чындыгында эле ишке ашып, бүгүн казак ишкерлери өзгөчө чакан орто ишканалары уттуруп атканын,
уттуруп анан пайда көрбөй ушул бул эрежелерди ылайыксыз көрүп бүгүн таап аткандагынысы көрүнө көп маалымат түшүп атат да, мындай жеке жолугушууларда өзгөчө. Анан эгерде казак ишканалар андай шартта чыдабай ошо көбүрөөк зыянын көрүп, көбүрөөк минустарын көрүп атса, анда биздин акыбалыбыз андан дагы оор болоруна көз жетип турат. Бажы союзу деген темадан бир аз башка темага өтсөк да, бирок ошого эле үндөш. Ушул 20 жыл ичинде Кыргызстан өзүнүн демократияга бет алды, коңшу Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен бир башкача бир уникалдуу процесстер жүргөн өлкө катары сыпаттап жүрүшөт да. Анан ошол эле учурда мындай ойлор дагы бар. Бул баары бир баягы бирөөгө жалтактап турмай, бирөөндөн үмүт этип турмай, баягы советизмдин баягы элементтери баары бир эле баягы ушул Кыргызстанда жашап аткан ушул адамдарда бар. Мамлекет берет, Орусия берет, же болбосо саясий компанияларда деле Орусияга карай чуркамай, же экономикалык маселелерде деле Орусияга карай жөлөнүп турмай, ушундай адат. Мындайча айтканда, мындай бирөөгө күнкөр аң сезим. Сиз буга кошуласызбы? Биз мындан кутулбагандай, менде ушундай таасир бар да, сиз кошуласызбы? Кошулмактуу Чыңгыз Агайыбыздын маңкурт деген сөзү, түшүнүгү жазылып, бирок ар бир жаранга, ар бир кыргызга түшүнүктүү болбой келатканына күбө болуп турабыз. Маңкурт илгери болгон эмес, маңкурт бүгүн бар. Ар бирөөбүздө кандайдыр бир маңкуртчулук бар, кээ бирөөбүздөр ошол маңкуртту көбүрөөк алып жүрөт да. Советизмди эңсеп сагынып турмактуу биз ушу 24 жылдан бери кичине дүйнөдө башкача жолдор бар экенин, башкача мүмкүнчүлүктөр бар экенин, башкача өнүгүүгө адилеттүүрөөк, адамга жагымдуу шарттар болушу мүмкүн экенин таанып келип, кичине бир кыймылдарды жасагансып келаткан учурда бүгүнкү күндө бизде массалык маалыматтарда бизди кандайдыр бир бизге үстөмдүк болуп турган пропагандада бизди кайра СССРге тарткан ачыктан ачык үндөр көбөйүүдө. Арабыздан жетекчилер мен советтик адам элемин деп бизди кайра кекетип, силер түшүнбөйсүңөр, биз билебиз дегенсип, биз билебиз. Биз советтик адамбыз деп өздөрүнүн мурдакы орой эрежелерин орнотконго аракет жасагандар бүгүн беттери ачылып келатат. Андыктан биз бүгүн чындыгында өзүбүздүн баалуулугубузду жана өзүбүз эмнени каалайбыз, биз эмнени бүгүнкү күндө эл катары түшүнө алдык дүйнө жүзү жөнүндө, жана кайсы багыттарга кошулгубуз келет, кайсы жерде өнүгүү бар, жана кимдин тажрыйбасы бизге жагымдуу көрүнөт, жана ким менен чындап келгенде кызматташа алабыз, ошондой суроолорду тагыраак коюуга учур келип турат. Ал маселелерди, ал суроолорду коюп, ал маселелерди чечиш үчүн кандайдыр бир ооба ысык талкуулардан баары бир акыры өтүшүбүз керек. Эгерде жөн эле бурган жакты көздөй бурулуп кете беребиз дебесек. Ооба биз эгемендүү болушубуз керек. Ооба биз өз алдынча болушубуз керек. Бирок ошол эле учурда реалдуулукту карасак, жаныбызда Кытай чоң экономикалык экспансиясы менен мына бирдеме болсо эле басып кирем деп ушундай маанайда турат. Ары жагы болсо океандын ары жагында Америка. Бул жакка канатташ карасак, Өзбекстандын бизге карата мамилесин билебиз, Казакстандын мамилесин билебиз. Анан жардам суранга келгенде эле реалдуулугу мындайча айтканда Орусия менен дос болсок жакшы эле болгон турат. Эми Америкага караганда Орусиядан мындай пайда көбүрөөк болгону турат. Советтик дагы бир байланышыбыз бар, анан тил жагынан дагы деп ушундай жүйөнү айткандарга эмне дей аласыз? Көп маселени көтөрүп кеттиңиз. Четинен аракет кылайын, оюмду
айта келгенге. Биринчиден, эмнеси болсо да эл менен кеңешиш керек. Элдин оозун буубаш керек. Элдин сөзүн элдин оозун жаппаш керек. Эгерде элде сөз ой эркиндиги болсо, сөз эркиндиги болсо, талкууну биз буубай кайра эгерде өкмөтүбүз, мамлекетибиз колдоп берсе, анын аркасынан эл кандай чечсе мен да макулмун. А эгерде элдин оозу жабылып турса, анда кантип макул болобуз? Ачыкпы, ичибизденби, баары бир нааразычылык элди толкундатып турат акыры. Бул биринчиден. Экинчиден, Казакстанга каттап жүрөбүз баарыбыз тең эле. Эл арасында керек болсо бийликтеги иштегендердин деле арасында кыргызга мааны анчалык деле жаман эмес. Бул мен ойлойм көбүнчө биз ушу пропагандага көбүрөөк моюн берип коюп атабыз. Эгерде биз кызматташууга прагматикалык жол менен аракеттенсек, биз тил табыша алабыз алар менен. Өзгөчө Өзбекстан менен мен толук бойдон ишенем, биз Өзбекстан менен кызматташа алабыз, бири-бирибизди түшүнө алабыз. Бизди ортобузда бузган жана бизди бири-бирибизге кайрагандар бул кыргыздын деле үнү эмес. Бул башкалардын үнү. Бизге түшүнүктүү, бизди бурмалаган, бирок башкалардын үнү көп болуп тургансыйт менин көзүмө. Эми башка тажрыйбалар жөнүндө, жаныбыздагы болгон коркунучтар менен чоң өлкөлөрдүн үстөмдүгү менен жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы. Мен 3 мисал келтирейин. Алысыраак Европада Чехия турат. Кичинекей өлкө, биздикинен кичирээк, эли биздикинен көбүрөөк, өтө анча эмес. Анан алар деле өмүр бою тарыхында ушу Орусия менен Жермандан кандайдыр бир оорчулуктарды күткөн экен. 90-жылдан баштап алар мындай стратегияны колдонуштур. Эң чоң кошуналар менен соода кылабыз, башка жол жок. Бирок өнүгүү саясаттарын алыскы лидерлер менен кызматташабыз деп. Эгемендүүлүктү сакташ үчүн. Ошондой эле стратегияны Монголия жүргүзүп атат окшойт. Эки жагынан кыпчылык Кытай менен Орусиянын ортосунда турганы менен булар сооданы сөзсүз түрдө көпчүлүк сооданы Орусия менен Кытай менен жүргүзүшөт экен дагы, бирок билим жолун, өнүгүү жолун жана жарандык коомго, мамлекеттин өнүгүүсүнө түзүлө турган жолдорун, стратегияларын алыскы лидерлер менен, чыгыштан Жапон менен, Түштүк Корея менен, Европадан Жерман менен, анан Америка менен алыскы кызматташуу бул жерге каптап келбейт, бирок эгемендүүлүктү сактап калууга шарт түзөт деп прагматикалык стратегиялары бар экен. Эми кичине башкача, бирок дагы мисал, бул Тайвань, Гонконг, Сингапур, Макао, бул өлкөлөр ошол эле Кытайлар. Бизге орус тилинде маалымат так жетпей атат. Ошол эле Кытайлар, бирок ГДР менен ФРГдей, Түндүк Корея менен Түштүк Кореядай, булар коммунизм менен кызматташпай калган, коммунизмден баш тарткан, булар жанагы бизге окшоп басмачы, кулак тигүү деп басылып келип, анан элитасы кырылбай калып, ошол аралдарга куткарылып калган күчтөр, жана ошол эл, ошол эле Кытай, бирок эки башка система деп айтышат. Алар биринчи ирет мүлккө жана жеке менчик ишканаларга, ишкерликке өздөрүнүн сый мамилесин коргоп калышкан. Капитализмге, эволюциялык капитализмге мамилесин өзгөртүшкөн эмес. Укук коргоо системасын дүйнөлүк эң бийик даражадагы үлгүлөрдүн негизинде түзүшкөн жана өнүккөн өлкөлөр менен кол үзүшкөн эмес. Ошентип алар башкача бүгүн бардыгына таанымал. А берки Кытай болсо, чоң Кытай болсо, чоң сыноодон өттү. Анткени баягы мүлккө мамилесин өзгөрткөн коммунизмдин жаңы орногон мезгилинде. Эми кайрадан келип туруп, ошо мүлккө дагы, инвестицияга дагы мамилесин ошол эле Кытайлардан, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзиялардан үйрөнүп, жана үлгүлүү алдыңкы лидерлерден, Европа, Америкалардан, Жапондордон ошолор менен кызматташып, ошолор менен атаандашып, ошолордун эле жолунда өнүгүп, бизге бүт күчүн көрсөтүп атышат.
Сиз ушу сөз арасында элита жөнүндө да айтып кеттиңиз да. Тиги өнүккөн баягы Азиядагы өлкөлөрдүн элитасы кырылбай калып, анан кийин өлкөгө акыл болуп берди депчи. Биз ушундай каржы алып турган учурда азыр эми жыргап аткан жери жок да Кыргызстандын. Азыр саясий жагынан дагы, экономикалык жактан дагы мына кризис абалына турабыз, бирок кандай бир керемет менен жашап эле келатабыз да кыргыздарчы, Кыргызстан. Ушундай каржы алган учурда акыл болуп беришүү элита бизде барбы, же алар дагы маңкурт болуп калышканбы, же жокпу, же алар каякта? Бүт бардыгы салыштырмалуу да. Биз бүгүн дүйнөлүк деңгээлдеги таанымал элдердин арасынан өзүбүздү көрө элекпиз. Бирок биздин жаш муун ошол элдин арасына кирип, ошол элдин арасында таанымал болуп, конкуренттүү болуп өсүп чоңоюп келаткан учур. Биз эгерде мына мен жаш кезимде биз эң эле алыс барган жерлерибиз Москва же болбосо Москванын тегерегиндеги шаарлар эле. Бүгүнкү күндө биздин карындаштарыбыз, инилерибиз Гарвардтан да окуп атышат, Массачусетстен да окуп атышат. Бул дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы окуу жайлар. Ошол жерлерден барып кызматташууга жаңы мамилелерин түзүп, өздөрү да конкуренттүү шартта алар менен тең болуп өсүп келатышат. Мына үмүт ошолордо. Чындыгында бүгүнкү күндө биз шарт гана түзүп беришибиз керек. Жаңы муунга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы даражаны коргоп калып, ошолордун келишине, иш жүргүзүшүнө биз бүгүнкү күндөгү өлкөнүн эркиндигин жана эгемендүүлүгүн жоготпошубуз керек. Чындыгында толук өзгөртүүлөр ошолордун келгенинен кийин болот. Алар баягы кулдук аң сезимден алысыраак, алар мүлкүн тарттырган эмес, жана өмүрүн тарттырган коркунучтардан кичине эрки бошураак да. Эми ошолор дүйнөлүк билимдерге ээ болгондон кийин, дүйнөлүк тажрыйбаны таанып келгенден кийин, дүйнө менен кызматташууну физикалык түрдө, адамдык түрдө кол кармашып жүрүп орнотуп аткандар, мына ошолор бизди чындап өзгөртөт. Сиз, Эмиль мырза, сиз өзүңүздү кандай өлкөдө жашап жатам деп ойлойсуз? Парламенттик Кыргызстандабы же кандай Кыргызстанда жашап атасыз азыр? Бүгүн биз парламенттик Кыргызстан курууга конституция курганбыз. Бүгүнкү күндө ошол парламенттик системанын чындыгында чети көрүнүп турган себеби бул экономикада монополия орной элек. Кайсы бир күчтөр аракет кылса дагы, бирок толук орной элек. Бүгүнкү күндө бизде саясий үстөмдүк бар, бирок сыналбаган адам жок. Биз эгерде 2004-жылга чейин эң бийик даражадагы адамдарды сынай албай же болбосо шыбырап сынап турган кезибиз башыбыздан өткөн болсо, 10-жылдарга жакын дагы эле болсо кээ бир эң бийик даражадагы адамдарга сын тийбей калган болсо, бүгүнкү күндө саясий үстөмдүгү бар күчтүн деле баары бир сындан коргонуп калууга шарты жок. Бүгүнкү курулган конституциянын негизинде эң эле көрүнүктүү пайдасы мына ушул сындан жашынып ала турган адам өлкөдө жок. Керек болсо эң бийик даражадагы күчтөр дагы бүгүн күнүнө ачык сыналып атат. Бул эң чоң жетишкендик. Калгандарыбыз дагы коркунучтар дале көп. Бийлик, оппозиция, эл. Мына ушул үчөөнүн кайсынысы күчтүү сиздин оюңузча? Эл күчтүү. Эл күчтүү, акыры эл чечет. Бирок эгерде биз демократиялык жолдон бурууга мүмкүнчүлүк берип койсок, анда элдин күчү узагыраак мөөнөткө мокоп калат дагы, эл кыйналат. Репрессиялык күч узак мөөнөткө болбосо дагы көбүрөөк ишке ашып, аз топтун кызыкчылыгын канааттандырып, көбүрөөк элдин бактысын тартып алышы мүмкүн. Акыры барып туруп эл өз оюна, эркиндигине жетишет. Бирок
кандай жоготуу менен биз ага келебиз, ошол чоң маселе да. Ошондуктан ошол жоготууларды минималдаштырып, бүгүнкү күндө элге таандык шарттарды жаңы конституциянын негизинде жана дүйнөлүк демократиялык эрежелердин тажрыйбасын таанып турган кезибизде ишке ашырып, көбүрөөк элдин бактысын ачылышына жана өздөрү багуу жолдоруна биз көмөк кыла алабыз. Бүгүнкү күндө деле менин көзүмө даана көрүнүп эле турат. Мен ушу бала кезимен, анан кийин чоңойгон кезимде, анан иштеп калган кезимде, мына бүгүнкү күндө салыштырмалуу байкап көрсөм, мурдакы замандарга караганда көбүрөөк адам өзүнө ишенип, көбүрөөк аракет кылып калган күн. Көбүрөөк адам мамлекеттен күтпөй, өкмөттөн күтпөй, өзүнүн эмгегинен күтүп калган адамдарды мен таанып көрүп турам. Ошол адамдардын санын көбөйтүшүбүз керек. Ошолордун үмүтүн үзбөшүбүз керек. Бийлик менен оппозиция бири-бирине окшошконго мушташкан, бири-бирине тете деген көз караштар бар да. Же болбосо бирөөсү артыгыраак, бирөөсү кемтигирээкпи? Ушул эки катмарды кандай салыштырат элеңиз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бийлик менен оппозиция? Ал билесизби эмнени билгизет? Тилекке каршы ал ошо демократиялык процедуралардын толук иштебей турганын билгизет. Эгерде биз конституциябызга орноткондой, чындыгында эле орнотконбуз, оппозициянын орду бар, расмий түрдө, көмүскө иштебей, же болбосо лакылдап каршылыкты гана көрсөтпөй, расмий түрдө өкмөт менен атаандашууга орду бар эле конституциядачы. Бирок иш жүзүндө ошол укуктары корголгонбу же корголгон эмеспи? Муну мына сиздин божомолуңуз далилдеп атат. Ошол конституциядагы орнотулган расмий орду толук корголбой турганы үчүн сизге дагы, башкаларга дагы ошол оппозициянын үнү чыкпай, же болбосо күчү ылдыйраак көрүнгөнсүйт. Эгерде биз ошол конституциядагы расмий түрүндөгү ыйгарылган ордун коргоп берсек, саясий плюрализмдин ордун коргоп берсек, эгерде биз адам ой жүгүртүүсүнүн, сөзүнүн укугун коргоп берсек, жана жарандык коомдун ордун коргоп берсек, аларды чет элдик агент дебей, анан бүгүнкү күндөгү кээ бир адамдар, кээ бир ушу бийликтегилер жарандык коомду, бейөкмөттүү уюмдарды баарын тең душман деп жарыялагысы бар. Ошентип эле ачык айта башташты. Ошол кыймылды токтотуп, биз кайра өкмөт жарандык коом менен, бейөкмөт өкмөлөр менен, укук коргоочулар менен кызматташуу жолуна түшсөк, анда эч кандай шек саноо болбойт. Эгерде биз бүгүн оппозициянын ролун түшүнө албай, көрө албай турсак, анда ошол жолдон тайып баратканыбыздын көрүнүшүнө күбө болуп тургандырсыз. Ошого жол бербешибиз керек. Эми жыйынтыктоочу суроо. Мына Кыргызстандын ички саясатындагы оппозиция менен бийликтин, ошол эле учурда элдин бүгүнкү күндөгү абалын эске алып, жаныбыздагы Кытай факторун эске алып, Америка базасын чыгарып ийгенден кийинки Американын бизге мамилесин эске алып, мына Бажы союзуна барып кирет окшоп калдык. Мейли Бажы союзуна киргенден кийинки акыбалды эске алып, ушунун баарын эске алып туруп, мындай келечекке бир божомол кыла аласызбы? Эмне күтүп турат Кыргызстанды? 3 версияны айтып көрөйүн. Мен деле идеалист болгону менен таза эле наивдүү эмесмин да. Ошондуктан менин үмүтүм бар. Биздин ички күчүбүздүн негизинде жана бийлигибиздин акылмандуулугунун артынан, же болбосо тышкы саясаттын кандайдыр бир өзгөрүлүштөрдүн артынан биз ушул бажы уюмга кирбей эле калабыз. Өзүбүздүн эгемендүү жолубузду өнүктүрүп кетүүгө бизге шарт түзүлөр, жана өзүбүз дагы ошого бир салым кошуп коргоп каларбыз деген үмүтүм бар. Ошондуктан мен ушул позициядан тайбай турам акырына чейин. Экинчи версиябыз, биз бажы уюмуна киребиз дагы, анан бирок ал жердеги өзгөрүүлөрдүн артынан баары бир акыры
ал уюмдагы пассивдүү болушу мүмкүн же болбосо урап кетиши мүмкүн. Иши кылып биз тез арада чыгып калсак, анда биздин жоготууларыбыз азыраак болуп калат. Үчүнчү версия, эгерде ошончолук эле оор күчтөр үстөмдүк кылып биз узак мөөнөткө ал жерге кирип калсак, анда чоң оорчулуктарга даяр болушубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү сиз уюштургандай талкуулар көбүрөөк болсо, анда ар бир адамдын ошол мүмкүнчүлүктөргө, жакшыбы жаманбы ошондой шарттарга ички даярдыгы болуш керек. Иш даярдыгы болуш керек. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн топтоп, иммунитетин, жеке иммунитетин дагы, үй бүлөлүк иммунитетин дагы жана ишкерлик, коомдук, жамааттык иммунитеттерди топтош керек элибиз. Эгерде ошентип ар бир адам, үй бүлө жана жамааттар өздөрүнүн иммунитеттерин топтосо, анда кандай оорчулук болбосун, биз азыраак минустарга жана жоготууларга дуушар болобуз. А эгерде биз жөн эле болуп калыптыр, мен Аллаху акбар, бүтүп калыптыр, чечип коюштур деп ушул ойдон кирип кете берсек, анда көбүрөөк эл кокустан даярданбай, түшүнбөй, көбүрөөк жабыркап калат. Ошон үчүн эмнеси болбосун, киребизби, кирбейбизби, моюн бербеш керек. Элдин даярдыгына жана өздөрүнүн күчүн топтогонго жана иммунитетин чыңаганга биз көмөк кылышыбыз керек. Талкуулар жана кээ бир адамдардын, кээ бир серепчилердин ошо каршы болуп турганын чагылдырып, түшүндүрүп, жеткизип берсек элибизге, анда элибиз чыдаганга же болбосо кандайдыр бир күчүн топтогонго биз көмөктөш болобуз. Эгерде биз күтпөй турган жерден могул урап кетсе, же болбосо от башталса, күйөбүз же астында калабыз. А эгерде кандайдыр бир сигналдар болсо, биз жок дегенде сгруппироваться этет дегендей, ушундай, бул философиясы ушундай да. Элге ушул талкууларды жеткизип турсак, эл көбүрөөк чымырканып турат да. Анан кандай болбосун дагы ички эмеси, потенциалы болот да, мындай иммунитети, чымыр эмеси, даярдыгы жана күчү болуп турат. А эгерде күтпөгөн эле жерден бүттү деп эметип койсок, анда эл түшүнбөй да калат, даяр да болбой калат, жабыркап калат. Эмне мырза, анда келип ачык кеп, ачык сөз куруп берген үчүн мен ыраазычылык берем. Чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат.